аябагында чоң өзгөрүүнүн алдында турасыздар. Өзүңөр эле сезип атсаңар керек кандай болуп атканынчы. Мына бир күнү аба ырайын эле карасаңар, бир күнү суук, бир күнү жылуу болуп эле баардык нерсе мындай аралашып өзгөрүп жүрүп атат. Аябай жанагы 22 күн менен түн теңелгенден кийинки келе аткан энергетикалар аябай күчтүү болот экен. Азыр тиги Турдалдын деле аяны ошого бап келип калды, мындайча туш келип калды. Острый кристальский энергия түшөт да, бул эми ойгонбосоң болбойт деген да, мындайча. Ойгонуп кал деген сөз. Бакбеке, дагы бир суроо да ошондо сизге. Сиз жана айтып атпайсызбы? 28-жылдарда түшө турган энергияга биздин уже матрицалар жарабай калат депчи, адамдар күйүп кетет деп. Ошондо биз эми алтындорду күтүп 28-жылга чейин ушинтип жүрө беребизби? Бүгүн эртең деп. Мисалы бир күнгө энергияны көргөндөр, энергияны сезгендер билип атат, окшошпой атканчы. Энергия күндөн күнгө күчтүүлөнүп атат да. Эгер силерге будан бир 10 жыл мурунку энергия бүгүн түшкөн болсо, бүгүн адамзат күйүп кетмек. Постепенно көнүп атабыз да? Биз постепенно көнүп келе атабыз, акырында биз ушул энергияга көнүп келе атабыз да. Анан эртеби кечпи бул 3-чү, 4-чү, 5-чи жатпайбы? Эгер адамзат 4кө анан 5ке өйдө өткөн жатпайбы? Бул 3-чү эчтик деп коет, бул пендечилик жашоо деген биздеги. Өстүрүп келген, аң сезимибизди бийиктетип келген жашоо өз эшиги жабылат да. Ал жабылат деген кандай сөз? Эгерде ошол жыштык жок болсо, биздин ичибиздеги жанагы көрө албастык болобу, жамандык болобу, оорулар бар, ушулардын баары жок болот. Булардын баары бул 3-чү жыштыкка бизди өстүрүүдөгү, өзүбүздү таануудагы жыштыктар да. Биз аны басып өткөндөн кийин, ал жыштык жабылгандан кийин адамдарда андай болбой калат да. Ал нерсе кылайын десең да жок нерсе болуп калат да. Ошон үчүн иргөө деп коет буну. Ошол жыштыкка шайкеш келип өткөндөр өтөт, шайкеш келбегендер кайрадан эле ушул 3-чү жыштыктын жашоосун башка бир планеталарда жүргүзүп атканча кайрадан баштайт. Ортосу 28.000 жыл деп айтылып атат. Ошончолук артка кетип калышы ыктымал да. Бирок андай болбосун, баары эле өтүп кетсин, баары эле ойгонуп кетсин деген тилек күнү келечи. Бирибизге биздики миңге түмөнгө менен элибиз өтүп кетсе деп күнү келе тилегибиз ошол. Жаратып аткан энергетикасы ошол да. Бул эми жандардын тандоосу да туурабы? Сөзсүз. Азыр бүгүнкү күндө мындай болуп атат да. Байкасаңыздар, өлүм көбөйүп калды. Бүгүнкү күндө могу кээ бир адамдардан жандары өзүнөн өзү чыгып кетип атат. Потому что чыдай албай калды да. Аларчы баягы ээжи ойгонбой кала турган сезип калды да. Эртерээк булар жаны алдыга кетип калып атат да, булар бат өтүп кетейин деп, таза болбосо дагы время бар да, кайра жаралып болсо да өтүп кетейин деген менен аябай жандары ушундай бир шашылыш аракет кылып атат да. Мурункудай болбой атат. Мурун мисалы бизди жанды кармап турган бизде акылдын күчү бар эле да. Жанды чыгарбайчы, эгерде акыл кармабаса жандычы, адамды бир күндө да жан адамга жашамак эмес дейт да. Себептен адам ушунчалык кетүүнү гана каалап калмак, жан чыдамак эмес да. Анан билесиңерби, жаш балдарды бизде чарчап калды деп коет. Алар ошо төлгөндөн кийин эле билип калат да ошол. Алар аң сезимдүү да. Пока бул аң сезим менен кетсе, мен ата энем өстүрбөйт. Уши кайра жалаганын жакшылаган кайра жанда кетип калган үчүн кыргыздар аны чарчап калды деп коюшат да. Той наркы жашоого чарчап калган жарабайт деген жанак чыгар. Ошондой процесстер жүрүп атат. Ошон үчүн өлүмдөр да мурункудай болбойт азырчы. Жегил уктаган бойдон эле көтүп кетет. Эми бирок ошол жандар 5-жыштыкка өтүшүп атат, өлүм аркылуу. Жок. Эгерде ошол адамдын сознаниясы ошол энергияны жараткан болсо, ошол өлүп калса, алар 5-жыштыкка кете берет. Жок, такыр эле аны жаратпаса, мурунку карма деп коет го. Тиги энергияны кармап турган жанды өткүзбөйт да алар. Кайра эле таптык башка немеге кетип калышат. Башка планетага, жер сыяктуу. 3-жыштыкка. Ошол үчүн ар бир энергия бүгүн, ар бир ойдун күчү, сөздүн күчү ушунчалык терүү да. Эчтекени ушу жакшы гана нерсени жараткыла деп атпайбы? Жакшы гана нерсени ойлонгула, жакшы нерсе менен жүргүлө, жаратпагыла депчи. Себептен да мурун бирөөдү катуу тилдеп койсоңуз, же жаман көрүп калсаңыз, ал 10 жылдагы же болбосо урпаң аркылуу кармап келчи да ал энергиячы. Азыркы күндө айттың, на местеле болуп калат да ушул нерселерчи.
кайрып келип калат. Ушул эмелерди маалыматтарды мен 13-жылдар уктум эле да. 19-жылдарга чейин өткөл убак, ошондо 13-жыл болгондо бир 5 жыл 6 жыл өткөл убак болот деген да. Мына эми ошол 22-жылдар болуп атат да. Вообще эле кызык айтылат азыркы илимдерде бар 1000 жылдан кийин келет деп. Көйлөр 4000 жылдан кийин келет дегендер бар да. Но мен ойлоп койдум, сознание ары кандай жерде, ары кандай ошо абамда убакыт деле жок окшойт. Ошон үчүн адамдын эң башкысы аң сезим жетилүүсүнөн экен да. Эгер сиздин аң сезимиңиз бүгүн эле жетилип калып, сиз ошол энергияны өзүңүзгө толук сиңирип алсаңыз, сиз бүгүн эле ордо турган ордуңуздан кайып болуп кетесиз да. Өтүп кете бересиз жыштабачы. Өзү буга чек жок экен да, адамдын сознаниясы, аң сезими муну баарын чечет да. Мына ушул отурган эл алтындар качан келет деп күтпөй, биздиктүү ушуну келди деген ошол нерсе менен жашаса бир кандайдыр бир частый отурган эле кыргыздардын эле деп койчу. И сөзсүз анда ошол энергияны отурат, ал энергия келгенде жайылат, автоматик өтүп кете берет элдер. Күтпөйт да, алтындар мына келет, ана келет депчи. Ана эс, ана келип калды да. Азыр мына Кутордодо болуп аткан элдердин баары кагаз алып, ниет тилектерин жазып атат. Бул эмне болуп атат? Ушуну түшүндүрүп берип коюңузчу. Анан жанагы түшкөн аян боюнча да, клен боюнча дагы. Азыркы күндө улуу күчтөр мурун бизден алыс болсо, бүгүн аябай жакында аралашып баштады да силерге. Ошон үчүн баары силердин оюңарды баарын окуп атат да. Анан силердин тилегиңер көңүлдүк жетпей атат. Эмне тилек кыларыңар да билбей атсыңар да. Ошон үчүн бул кагазга түшүрүп, ошолор аркылуу бул энергияңарды жеткизип атат да. Ошол силердин каалооңар аткалсын деп, булар ушунчалык бизге кол сунуп атат, жардам бергенгечи. Кандай болсо да ошо оорусаңар оорудан айыктырууга, жетишпесе жетиштирүүгө ыкмасын баарын жеңилдетип атат да, ушунчалыкчы. Ошон үчүн туура түшүнүп, ушундай жазып атканыңарда как будто силер байланышып атканыңардай өзүңөр сезишиңер керек да. Силер аркылуу байланыш болуп аткан. Бул жерде ошондой кандай тилек каалоолор болуш керек? Бул жерде тилек каалоолор биринчи ошол биз өзүбүздүн көйгөйдөн кутула албай атыр, көйгөйлөрдү кой бере албай атабыз мындай айткандачы. Бирөөңөргө жетишпей атат акча, бирөөңөр оорубасыңар, бирөөңөр ар кандай түрү көп да. Ошолордун баары көйгөйгө кирет да. Мына силер ошолорду баягы жүрөктөн кагазга жазып түшүрүп атканда үстүнөн баары окуп атат силерди. Мындай көйгөй бар экен, мындай бар экен деп анан ошо силерге ошолуңарга жараша ошо жардам бергенге баары макул болуп турат да, алапчы. Демек материалдык деле каалоо тилектерибизди жаза берсек болот экен да? Болот. Анан жана түшкөн аян боюнча, клен боюнча да айтып коюңузчу. Бул клен мындай болуп түшкөн, ошол ким эмнени ойлосоң ошол келет дегенде ошол эл качан байыт болду экен, эл качан оңолот болду экен, эл качан мындай болот деген ойдо болуп жүрөбүз да баарыбыз элечи. Мына ошондой тилектердин аркасындабы анан ушул ааламдан түшкөн ушундай бир белги болгон. Клен дарактарды көрсөткөн, аны мен клен деле дарактардын деле кандай дарак экенин деле билчү эмесмин. Просто ошону жаттап калдым. Анан ошондо түшкөндө мындай бир анан ошону элге тарат дегенде жеткизипчи. Анан бул эмне дегенде Канаданы көрсөткөн. Ошонун желегинен ошондо мен клен экенин ошондо билдим да. Буну айтып аткан себебибиз ошол дарактын өзүнүн символу, энергиясын чакыруусу байлыктык ошол экен да. Ошону биз аны эшигибиздин алдына тигип алышыбыз керекпи? Кандай кылышыбыз керек? Тиксеңиз да жакшы, үйгө илип койсоңуз да жакшы, ошол энергетикасы өз энергия чачып турат экен ошондой. Тартып ошондой энергия берип турат экен. Сүрөтүн эле алып алсак, так койсок болобу үйгө? Багы кеп сүрөт эмес, сиз аны көргөндө ошону ойлойсуз да. Ошондо сиз ошол энергияны жаратасыз да. Ошондо ошо байлыктын энергетикалары бар экен да. Сон, рахмат, Кашык аке.